Yakın arada akça керек edi. Ошого балдарыма hem иштикке алып бербей койдум. Баткен районунун Самаркандек айылынын тургуну Айгүл Алдирова күйөөсүнүн оорусуна деп көптөн бери тамак аштан үнөмдөп 120 000 сом чогулткан. Жолдошу 10 жылдан ашуун убактан бери бөйрөгү ооруп, жумасына 2 жолу гемодиализ алат. 9 март күнү топтогон акчасын бир заматта шылуундарга алдырып жиберген. Ошо окуя болгондон кийин биз милицияларга, башка активисттерге кайрылганбыз. Ошол күнү да жолдошу менен баласы экөө гемодиализге жөнөп жатканда телефон чалуу келип, анда күйөө балаңызмын деп өзүн тааныштырган киши бирөөнү машина менен сүзүп алганын, тез арада акчадан көмөк керектигин айткан. Ата кандай жакшыбысыз, мен сиздин күйөө балаңыз болом деп, канча акчаңыз бар десе 120 000 деп ошентип айткандан 70 000 да азырынча бериң деген, балам алып чыгып атасынан сурап таксиден салып берген. Гемодиализге ошол убакта жөнөп турат эле, 9:30 маршрут менен барып, атасыны гемодиализге жаткырып коюп, терминалга барып, ошо 50 000 дагы кайра салып берген. Алдамчылык менен акча тапкан 20 жаштагы шектүү кармалды. Чүй облусундагы Москва районунун тургуну телефон аркылуу өзүн жакын тууган экенин айтып, шаштысын кетирип, чоочуткан, күтүүсүз жаман кабарды шылтоо кылып, жөнөкөй адамдын айласын кетирет. Аталган кылмыштарды жасаган бул Чүй облусунун Москва районунун Беловодский айылынын тургуну Мурдасов жообуна тартылган жаран аныкталды. Азыркы учурда ыкчам тергөө аракеттери жүргүзүлүп жатат. Бул мындан сырткары жабырланган адамдарды таап бул кылмыштын дагы башка кылмыштар жасаш мүмкүндүгү боюнча ыкчам иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Кармалган шектүү Лейлик районунун тургунуна да телефон чалган. Анда ал уулу экендигин айтып, кырсыкка кабылганын, дароо 50 000 сом акчаны терминал аркылуу которуусун өтүнгөн. Акчаны которгондон соң алданганын билип, жабырлануучу милицияга кайрылган. Ушундай фактылардын алдын алуу боюнча атайын операциялар уюштурулуп, анан жергиликтүү милиция кызматкерлери тарабынан, аймактык тескөөчүлөр тарабынан жеке жарандарга эскертүүлөр берилип атат, айтылып атат. Ошо жогорудагы көрүнүштөргө жол бербөө жактарычы атайын милиция кызматкерлеринин тарабынан алдын ала иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Жыл башынан бери Баткен облусунун аймагында 3 жолу телефон аркылуу алдамчылык кылган факт катталган. Кылмышка шектүүлөрдүн бети ачылып, тергөө иштери жүрүп жатат. Өткөн жылы бир да факты катталбаганын облустук милициядан билдирди. Аскар Баймуратов, Бейтарап, Баткен.